Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Так, болду. Молодцы, вот. Команда өзүчү деме көрсөтүшү, бир көрсөтүшү. Жакшы. Шарттар кандай болуп калды? Шарттар жакшы. Жакшы болуп калды. Мурда кандай эле шарттар? Урматтуу Садыр Жапаров, Калчыбек Ташиев. Сизге мына промой кайрылабыз. Мына машинанын ичиге коюп оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ушу элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25.000 акча керектелүүдө. $15.000 чогулду, дагы $10.000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Не дегенде биздин сата тургандагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмай Т деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчук чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрпөңүздөр. тартканы бул уурулук болот. Мына креновсканы койгондур. Мына машинада отурат. Урматтуу Садыр Жапаров, Калчыбек Ташиев. Сизге мына промой кайрылабыз. Мына машинанын ичиге коюп, тартканы бул уурулук болот. Кыргызстандын уурулуктарыга келет. Туурабы элеби? Ошондойбу? Эми карап коюңузчу. Жок, сизге. Мына камера. Креновсканы мына жерге коет. Мына 60-тан кийин. Бул мобильныйга уруксаты баш. Мобильныйга, любойга болсо дагы машинанын ичиге койгонго мүмкүн эмес. Мына машинанын номери. Шеф Муровый мен келатат. Портерди албаштырды. Haydi, şurada unutun. Bilmesek değil ekan. Yerkelep tur. Bunu bilgen adam ayda olsa, tak. Tak. Tak, ne oldu hem? Kettik mi? Oldu mu? Buna, Batkenski'yle. Ha? Yaşlar, buna size bir çoktan beri sırttan işlep duruyorsunuz, bravo. Üyalarımızda duruyorsunuz, başka olup duruyorsunuz. Prezidentimizin bergen tapşırması negizinde yeni Batken, çınığı Batken şaharı olur. Yani, şuradan sabır kılıp tura tursanlar, daha birer yıl içinde 20 yılı küzgü, buna birinci başlayan cumhurlar, buna üyler işe giretti. Birinci başlayan işler işe giretti. Anan keyin kuda kalsa bundan arıdağın şahardan özünde oğundayımız, şaharga da köptügün infrastrukturlar kurular, жолдор курулат, жана башкалар курулат. Баткенде чында менен төлөбүз. Граница деген бүтөйүн деп калды, билесиздер, э? Граница бүтөйүн деп калды. Граница боюнча мен өзүм иштеп отамын. Ушул Кудайым буйруп акылым десе бир ушул жылдын аягына чейин бүтүп коебузга деген оюм бар. Эгерде ушуну бүтүп алган болсок, границаны сонун кылып сызып алган болсок, болду. Мына биздики, мына сеники, мына меники деп бүтүрөбүз. Анан кийин спокойно жашап ушу тынчтык жашоого өтүшүбүз керек да.
Рахмат сіздерге, тыныш болыңыздар, сабыр қылыңыздар. Президентimiz барыңыздарға салам айтты. Құрметті президентimiz барыңыздарды білесіздер. Мемлекетimiz Баткенден башталады деп президент айтқан. Ошонусуңарды Баткендтерди жакшы көрөбүз. Өзү Кудай буюрса келет. Келгенде да учурашасыңар, Отур жигиттер. Рахмат. Ой, мына пробка. Төшөдө турабыз. Страшный пробка. Так полный. Бул дейт чыгып атат, өйдө пробка. Черт. Бүгін мен Бишкектегі квартира берушілерге кайрылгым келип турат. Жакында эле биз Бишкекте Борбордук районунун Бишкек парктын айланасынан квартира сыймай эткенбиз. Квартира ижарага алганбыз. Бирок квартираны ижарага алып жатканда мен айткам кожоюнуна, биз көп убакытка жашашыбыз керек, ошончо келишим түзүп алалы дегенде, ал келишим түзүүдөн баш тарткан жок. Мага деле квартираны ала турган адам көп убакытка керек. Келишим түзбөлү коелу, мага ишениңиздер деген да. Аны биз дагы ишенип квартира сыймай этип 3 ай жашаганда менин үйүм сатылып кетти, кечирип койгула, эми үйүмдү бошотуп бергиле деп калды. Ошондон бери биз квартира издөөбүз. Квартира издеп, анан квартира берүүчүлөргө мен байланышам. Булактандыруудан алып байланышканда, алар жазып коет. Шаговой доступность, садик, школа, прям аптека, магазин, все шаговой доступность. Анан чалып, үйүңүздөр жакты, качан барып көрсөм болот дегенде, канча адамсыздар дейт. Анан мен келинчегим, анан балдарым менен айтсаң, жок, бизге балдарым менен кереги жок, биз балдарым менен албайбыз дейт. Эгерде квартирага балдарым менен албай турган болсо, жакынкы жерде мектеп, бала бакча бар деп жазуунун өзү кажети барбы? Анда таптакыр эле жазып коюш керек. Балалуулар чалбагыла деп эле. Анан дагы бир маселе, квартира издеп чалсаң, алар риэлторлор болуп чыгат. Мага 1500 сом салып ал, мага 1000 сом салып ал, мен сага укмуш квартираны таап берем деп. Бирок алар таап берген квартиралар деле, ошо кулактандырууда турган эле квартиралар, андай квартираларды мен өзүм деле таап алам да. Риэлторлорго деле мындай ишенип, акча салып квартира табуунун деле кажети жок экен. Азыр мындай нерсе бар экен. Мисалы квартира издеп чалсаң, мен азыр Бишкекте эмес болчумун, Бишкектин чет жакасында болчумун, квартираны көргөзүш үчүн мен сизге Бишкекке барып көргөзүшүм керек. Бишкекке барып көргөзөм, ошончо сиз мага акчанын кандайдыр бир пайызын которуп коюңуз, 10%, 20% которуп коюңуз, анан мен башкаларга көргөзбөй, сизге көрсөтөм дейт. Квартираны көрмөйүнчө акчаны бербейбиз. Азыр даже квартираны барып көргөндө дагы алдап кетишет экен да. Өзү ошол квартираны алып коет, 3-4 күнгө ижарага алып коет дагы, анан сизге суп арендага берип салат. Анан 3-4 күндөн кийин квартиранын чыны кажайык кожоюну келет дагы, бул менин квартирам болчу деп айтат. Ошон үчүн сиз квартира алып жатканда ижарага, ошол адам чыныгы кожоюну экен, документтерин, ошол үй, ошол чыныгы ошол кишиники экенин бүттүн текшерип алышыңыз керек экен. Эгер текшерип албасаңыз, ошол мошенниктерге алданып калган болобуз. Анан эң дагы бир көйгөйлүү маселе, азыр ушунчалык Бишкекте квартиранын баасы кымбат. Мисалы 1 бөлмөлүү квартираны алайын десең эле 30 000 сомдун айланасында, 2 бөлмөлүүлөр 45 000, 50 000 айланасында. Анан ушунча бир ай иштеп, ошол акчаңды ошолорго алып барып бересиң. Алар жаппагыла эле акча табышат. Эч кандай мамлекеттен налог төлөбөйт, патент төлөбөйт, чоң гана акчасын алып жатып берет. Ошончо мамлекет дагы ошолорду көзөмөлгө алып, 1 бөлмөлүү квартирасын ижарага берип атса, ижара баасы мынча сом, ал эми патентке мынча сом төлөсүн. 2 бөлмөлүүнүн ижарасы мынча сомдон ашпасын, и патентке мынча сом төлөсүн деп аларды дагы бир көзөмөлгө алып барса болбойт. Мамлекет сөзсүз түрдө аларды көзөмөлгө алыш керек.